Саламатсыңарбы балдарым? Бүгін 27 апрель. Адаби окуу сабагыбыздан өткен тема Аксак балапан темасы боюнча кайтарым байланыш сабагыбызды баштадык. Арыбыз кандай? Жакшыбы? Төмөнкү өр менен силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Мына балдар, мен силерге бекеринен бул музыканы тартуулабадым. Өткөн сабакта биз Аксак балапан деген чыгарманы окуп чыкканбыз. Анда эмесе 140-беттеги Аксак балапан текстин окуп чыгып, түшүнүп, шашпай, көркөм окуп, суроолорго жооп бересиңер. Бүгүн биз силер менен 3 топто иштейбиз. Биринчи топто Назгүл, Сезимай, Убайдулла, Камила, Асан, Зура жооп бересиңер. Экинчи топто Айдеми, Анара, Абдумиталип, Рушана, Элдар, Тахмина жана Жыргал. Ал эми 3-чү топто Муслима, Алина, уул кыз Захра, Мадина, Минабар жана Оголхандар иштейбиз. Ар бир топтун өз алдынча суроолору. Биринчи топко суроо: бала Аксак балапанга кандай камкордук көрсөттү? Эмне үчүн балапан аксак болду? Жол эреси жөнүндө эмнени айта аласыңар? Экинчи топко суроо: энесин укпаган балапанга силер эмне дейсиңер? Аксак балапандай зар какшагым келбейт дегенди кандай түшүндүң? Каарынын кебин капка сал деген макалды чечмелеп айтып бергиле. Үчүнчү топко суроо: силер да ата-энеңерди сөзүн укпай койгон белеңер, балапан жөнүндө класстер түзгүлө да мага жөнөткүлө. Анда эмесе окуучулар, силердин жообуңарды күтөм. Суроолорго так, туура жооп берүүгө аракет кылгыла балдар. Жоопторуңарды күтөм.